Кыргызстандын башкы прокуратурасы Марат Бакиевке карата буга чейин жөнөтүлгөн эл аралык тергөө тапшырмаларын кайра карап чыгууну жана анын жашаган жери тууралуу маалымат берүүсүн өтүнүп Белоруссияга кат жолдоду. Эскерте кетсек, 2010 жылдан бери мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындарына карата козголгон кылмыш иштери боюнча аларды Кыргызстанга өткөрүп берүү тууралуу башкы прокуратура Белоруссиянын күч органдарына кайрылып, бир нече ирет билдирүүлөрдү жөнөткөн. Бирок азырынча жыйынтык жок. Темага Мерим Бакир кызы токтолот. Башкы прокуратура Белоруссиядан акыркы жолу 2 жыл мурда жооп алган. Анда республикалык маалыматтар топтомунда Марат Бакиев тууралуу эч нерсе табылган эмес. Анын жашаган жери тууралуу да эч кандай маалымат жок. Жана ал мамлекеттин чек арасынан өткөнү да катталган эмес деп айтылган. 2015 жылдын август айында Астана шаарында өткөн Кыргызстан менен Белоруссиянын башкы прокурорунун эки тараптуу жолугушуусундагы макулдашууларды эске алып, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Беларусь Республикасынын Марат Бакиевке карата буга чейин жөнөтүлгөн эл аралык тергөө тапшырмаларына кайрылууну өтүлгөн. Ал ортодо Азаттык радиосунун Беларусь кызматы Интерпол тарабынан изделген 45 жаштагы Марат Бакиевдин жаңы үйү тууралуу жазып чыкты. Ал маалыматка ылайык, Бакиевтердин үй бүлөсү Беларуска 5 жыл мурда эле келген. Башында Бакиевтер Березин биосфералык коргоонун аймагында турушкан. Алар үчүн эң мыкты Плавно мейманканасынын бир корпусун президенттик үй бүлөгө ылайыктап жасалгалап чыгышкан. Ошол эле жылдын августунда Беларусь жарандыгын алган Курманбек Бакиев жалаң жогорку кызматтагы аткаминерлер отурукташкан Веснинка президенттик районунан келишкен үй алат. Ал эми Марат Бакиев Раубичи кыштагында калат. Беларуста мурдагы чекист Марат Бакиев ишин алмаштырууга мажбур болду. Маалымдоо каражаттарында мурда кабарлангандай, ал аялынын атына катталган кипрлик компанияга таандык Минск четиндеги клубдун ээлеринин бири болуп калды. Мындан тышкары Бакиев Беларусь кантын Кыргызстанга жөнөтүп турууга да тиешеси бардыгы айтылат. Жаңы ишкердин өзүнө таандык офиси да бар. Ал Белгоспешепром концернинин имаратында жайгашкан. 2010 жылдын 7 апрелине чейин УКМК төрагасынын орун басары болуп иштеген Марат Бакиев 22 жылга эркинен ажыратылган. Эскерте кетсек, 2010 жылдын апрелинде Бишкектин башкы аянтында 90га жакын адам набыт болуп, 1,5 миңдей адам жараат алган. Кандуу окуяга катышкандардын ырасташынча, нааразычылыкка чыккандар бирден терип аттырылган. Ал ортодо Дело КЖ мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевдин кыймылсыз мүлкү жөнүндө жарыялады. Маалыматка ылайык, ал Цинанка районунда жашайт. Белоруссияда Бакиевтер Жданович деп аталган VIP шаарчада заңгыраган экинчи особняк тамын салышууда. Мурдагы президенттин экинчи уулу Максим Бакиев да кедей турмушта эмес. Ал азыр Лондондогу 3,5 миллион фунт стерлинг турган үйдө жашайт. The Independent гезити жазган маалыматка ылайык, ал Улуу Британияга келгенден кийин 2 айдан соң кайсы бир белгисиз компания аркылуу ушул үйдү алган. Өнүгүү инвестиция инновациялар боюнча борбордук агенттиктин мурдагы жетекчиси Максим Бакиевдин тапкан мүлкүн конфискациялоо менен аны өмүр бою түрмөгө кесүү чечими чыккан. Сот аны $10 миллион турган мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирген деп айыптаган. Учурда ал Улуу Британияда качкын статусун алып, жазадан качып жүрөт. Мерим Бакир кызы, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.